Күндүн негизги жаңылыктарын камтыган кабарлар маалымат программасынын кечки жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Акылбек Орозматов. Бүгүнкү чыгарылышта Оштогу чек ара гарнизонунда бир жоокер өзүн өзү асып алды. Себеби эмне себептен текшерүү жүрүлүп Ош аба майданынан Орусияга учкандардын саны 30-40%га кыскарды. Оончу композитор Ырдын-Пери Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо бүгүн 74 жашка чыкмак. Мына жерде болсо Рыспай Абдыкадыровдун өзүнүн өздүк буюмдары коюлган. Кыргызстанда мугалимдердин айлык акысы ушул жылдын экинчи жарымынан тарта 50%га көтөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн каржы министри Ольга Лаврова билдирди. Майнаны жогорулатуу үчүн жылына 6 миллиард сом керектелет. Азыр министрлик бул сумманы издештирип жатат. Ош аба майданынан Орусияга учкандардын саны 30-40%га кыскарды. Бул тууралуу Оштогу авиакомпаниялардын өкүлдөрү билдиришти. Алардын айтымында жаңы жылдан бери Орусияга каттаган учактарга билеттердин 30-40% сатылбай калган. Айрым адистер Орусияга каттагандардын азайышы жаңы жылдык эс алуулардан улам десе, эмгек мигранттары орус рублинин арзандашына жана миграциялык саясаттын катаалдыгына байланыштырууда. Учурда Оштон Москвага билет баасы 7000 сомдун тегерегинде. Күнүнө Оштон Орусияга 4 каттам учат. Оштогу чек ара гарнизонунда бир жоокер өзүн өзү асып алды. Мындай маалыматты бүгүн мамлекеттик чек ара кызматы таратты. Жоокердин сөөгү кичи мекени чүйгө жөнөтүлдү. Ал арада бул окуя боюнча материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлүп, тергөө амалдары башталды. Алгачкы текшерүүлөр маркумдун денесинде башкалар тарабынан күч колдонуу издери жок экенин көрсөтүп жатат. Окуянын чоо жайы кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча 11 январь күнү мөөнөттүк аскер кызматын өтөп жүргөн жоокер асынып алган. Анын Оштогу чек ара гарнизонунан экени айтылат. Бирок чек ара кызматы жоокердин кайсыл аскер бөлүктө кызмат өтөгөнүн жана кай жактык экени тууралуу маалыматтарды эмнегедир жашыруун кармоодо. Андан улам бул боюнча алардан эч кандай маалымат ала албадык. Алар уруксат берсе киргизебиз, анын биз буйруктап турат, анын нерсени эме кыла албайбыз. Окуянын чоо жайын билүү үчүн мамлекеттик чек ара кызматы менен байланыштык. Аларда азырынча айрым маалымат берилбестигин белгилешти. Бирок чек ара кызматында өзүн аскан окуя боюнча материалдар аскердик прокуратурасына өткөрүлгөнүн жана азырынча кылмыш иши козголо электигин кабарлашты. Бардык версиялар каралып жатат, бирок эскерте кетишибиз керек, бул жерде дедовщина деген таптакыр болбой турган нерсе. Себеби кызмат өтөгөн жоокер болсо бардыгы тең бир призывдагы балдар болчу да. Андан башка версиялар себептерин болсо аныктоо боюнча көргүлүктүү иштер жүрүп жатат. Аскер прокуратурасынын маалыматына ылайык, суицидке барган жоокер 20-24 аскер бөлүгүнүн Төмөйүн чек ара тозотунда кызмат өтөөчү. Кечээ эртең мененки 7-лер чамасында тозоту таштап жөө качып кеткени маалым болгон. Саат 11-лерде 3 чакырым алыс жерде даракта асылып турган денеси табылган. Маалыматтарга караганда биринчи текшерүүдө денесинен күч колдонуунун издери байкалган эмес. Шаардык соттук медициналык экспертизасына токтом чыгарылып берилип, дайындалды экспертизасы. Азыркы убакта бизде материал катталып, териштирүү иштери жүрүлүп жатат. Себеби эмне себептен дегенде ар тараптуу текшерүүлөр жүрүлүп жатат. Кызматташтары, бирге кызмат өтөгөн жоокерлердин бардыгы суралып атат. Буга чейин кандай кызмат өтөгөн аскер бөлүктүн командованиясы тарабынан же бирге кызмат өтөгөндөр тарабынан кысымдар болбогон фактылар булар текшерилет. Асынып алган жоокердин жашы 18де экени, аты жөнү Кубаныч Ногойбаев деп айтылууда. Кызматка Свердлов райондук аскер комиссариатынан келгенине 3 ай болгон. Учурда анын аскерде өлгөндүгү боюнча кабар жакындарына жеткирилип, сөөгү кичи мекени болгон Чүйдүн Аламөдүн районуна жөнөтүлдү. Белгилей кетсек, аскердеги мындай факт биринчиси эмес. Өткөн жылы өз жанын кыйган 7 учур катталган болчу. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда Сириядан кайтып келген кыргыз жарандары террордук маанайдагы 7 топ түзүшкөн. Ошол топтордун 36 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Алар колунда бар адамдарды тоноп, акчасын тартып алып, ошол акчага курал-жарак сатып алып, Бишкек, Ош шаарларында теракттарды уюштурууну көздөп жатышкан. Мисалы 2013-жылы Бишкекте Шанхай саммити өткөн. Анын алдында Сирияга барып келген 2 жаран Бишкекте жардырууларды уюштуруу ниетинде даярдык көрүп жаткан жеринен кармалышкан.
Сулаймановдун айтымында кармалган адамдардын бир канчасы соттолду. Бишкекте колунда бар адамды тоногону жаткан жеринен 8 адамдан турган топ кармалган. Ош облус сотунун чечими менен топтун бардык мүчөлөрү 9 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажырашты деп кошумчалады ал. Расмий маалыматтар боюнча Сириядагы согушка 200 чамалуу кыргызстандык катышып жүрөт. Темага улай, 60тан ашык мекендешин Туркия аркылуу Сирияга жиберген Кыргызстандын жараны Стамбулда кармалды. Бул тууралуу бүгүн УКМКдан билдиришти. Шектүү учурда убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыш айлары болгондугуна карабай, Баткен районунун аймагында курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Кошун өлкөлөргө чектеш айылдардагы чек ара тозотторун жана мектептердин курулушу эл арасында жылуу пикир жаратты. Көп жылдардан бери курулуш иштери жүрбөгөн айылдын эли жана жаңы курулуштардан эл өкүлдөрү тез кабар алууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин материалында. Баткен район Чоңгур айылындагы мектеп 47 жыл мурда пайдаланууга берилген. Жыл өткөн сайын элдин саны өсүп, башталгыч класстын окуучулары үчүн имарат тартыштыгы пайда болгон. Учурда жеткинчек окуучулар үчүн турак үйдү мектеп катары пайдаланышат. Жаңыдан курулуп жаткан мектеп бүткөрүлсө, айылда билим берүүгө байланышкан бардык көйгөйлөр чечилет дешет. Иш жакшы кетип жатат. Азыркы күндө бир А блогу биринчи этажы бүтүп, үстүнө плиталарды басты. Бу блоктун плитасы гана калды. Ону келип эртең ушу жаңы жыл өтсө келебиз деген, муну басса, андан кийин спорт залында немеси бүткөн дубалы, мунун да плитасын басса, Кудай кааласа, куруучулардын айтымына караганда ушул 15-жылдын сентябрга мектепти пайдаланууга беребиз деп ушинтип атат. Көп мектептерде мана сайзын убагында курулган, бул сайзын убагындагы мектептер баары бузулганы бузулуп, жарылганы жарылып кетип, мана көп мектептерде азыр бүтөн жакшылап, оңдоп, мана мектепте окуп жатат. Айылдагы мектептин курулуш иштери менен эл өкүлү Алишер Абдрахманов кабар алды. Учурда куруучулар эс алууда болгондуктан буга чейин болгон иштер менен мектеп директору тааныштырды. Мына 3 этаж болот, буягы. Мына 3 этаж болот. 2014-жылы чек ара айылдарында өкмөттүн каржысы менен жаңыдан курулган социалдык тейлөө мекемелеринин мектеп жана чек ара тозоттордун имараттары пайдаланууга берилди. Курулуп бүткөн мектептер биздин ушул погран заставалар ишке берилген жерлер бар. Мына 2014-жылы Баткен облусунун чек ара аймактарына болгон көз караш бул биздин өкмөттүн тарабынан, мамлекеттин тарабынан аябай жакшы болуп атат деп мына биз күбө болуп кеттик. Акыркы 20 жыл аралыгында Чоңгур айылында ири курулуш болгон эмес. Биринчи бөлүгү 3, экинчи бөлүгү 2 кабаттан турган 425 орундуу мектеп айылдагылар үчүн жаңылык болду. Эми бул мектептин курулушу биздин жаштардын келечеги үчүн. Кудай кааласа ушул келечекте ушул мектептен жакшы билим тарбия алып, мындай айрыкча спорт залыга биздин жаштар абдан кубанып атышат. 2 күнүн бирде келип кабар алып кетишет. Бизге президент ушинтип салып берип жатат деп абдан кубанычта да. Эми Кудай кааласа ушул мектеп сентябрга бүтөт деген үмүт менен күтүп жатабыз. Орто мектептерден сырткары Баткен районунун аймагында 2 чек ара тозотунун курулушу жүрүүдө. Чек арачылар үчүн бардык шарты каралган имараттар бул жылы жаз айларында бүткөрүлөт. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен району. Улуттук банк сомдун кунун кармап туруу үчүн 8-9 январда акча базарына 10,9 миллион доллар алып чыкты. Банктын сайтында жазылган маалыматка ылайык 200 000 доллар 8 январда сатылган. Бул жыл жаңыргандан кийинки алгачкы жумада жасалган интервенция. Улуттук банк буга чейин акыркы жолу 31 декабрда 5 миллион долларды интервенциялаганын кабарлаган. Аны кошкондо өткөн декабрь айында эле Улуттук банк акча рыногуна 89,4 миллион доллар алып чыккан. Ал эми 2014-жылы жүргүзүлгөн жалпы интервенциянын негизинде 500 миллиондон ашуун АКШ доллары базарга чыгарылган. Адистердин айтуусунда Улуттук банктын резервиндеги доллар базарга чыгарылганы менен сомдун курсу жогорулаган жок. Тескерисинче, мурунку айдагы курска караганда АКШ доллары 1 сом 50 тыйынга кымбаттады. 1,5 айда күйүүчү майдын баасы 3-4 сомго арзандады. Бул тууралуу монополияга каршы тескөө мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык акыркы 1,5 айдын ичинде Газпромнефть Азия компаниясы күйүүчү майды этап менен 5 жолу арзандаткан. Ошондой эле анда Газпромнефть Азия компаниясы орусиялык мунай ишканалары менен фьючердик келишим негизинде иш алып барары белгиленген. Бул деген учурда ноябрь-декабрь айында алып келинген күйүүчү май сатылып жатканын билдирет. Монополияга каршы тескөө мамлекеттик агенттиги ноябрь айында күйүүчү майдын орточо баасы 50 сом болсо, бүгүнкү күнү 46 сомго түшкөнүн белгилеп, ал убактагы доллардын баасы менен бүгүнкү күндөгү айырмасында көрсөткөн.
Обончу композитор Ырдымпери Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо бүгүн 74 жашка чыкмак. Ал кыргыз искусствосу менен маданиятында жаркырап жарым турган залкар таланттардын бири болуп калды. Обончу аккордеонду комуздан кийин келе музыкалык аспап катары калтырып кетти. Рыспай Абдыкадыровдун замандаштары анын чыгармачылыгы жаш муундун эсинде сактап калсын деп музейин ачышкан. Кабарчыбыз Альбина Жолоева Рыспайдын музейине барып келген. Мына кол жазмалары. Бүгүн белгилүү обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү. Анын көзү өтүп кетсе да, бүгүнкү күндө экинчи өмүрүн жаратып калтырган чыгармалары улантууда. Искусство факультетинин жамаатынын демилгеси менен Рыспай Абдыкадыровдун көзү өткөнүнө 8 жыл болгондон кийин 2002 жылы 12 сентябрда бул музей ачылган. Бүгүн мында келген жаштардын аягы үзүлбөйт. Биз бул жерге негизинен биз Абдыкадыровдун чыгармаларын өтө баалайбыз. Жалпы биз эле эмес, буну бир кыргыз эли үчүн дагы өтө бир маанилүү инсан, эң бир эме инсан десек болот. Бул жерге биз көбүнчө келип Абдыкадыровдун чыгармалары менен таанышып, ошол чыгармалардын ырдары алдында ушул музейге кирип, агайдын ырларын, агай тууралуу көптөгөн маалыматтарды алып, ушундай эметип турабыз. Музей түзүлүп баштаганда Рыспай Абдыкадыровдун жакын саналаштары анын сүрөттөрүн өз үйлөрүнөн алып келип чогултушкан. Алардын бири учурда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин доценти, Рыспай Абдыкадыров атындагы музейдин жетекчиси Канышайым Сагынбаева. Ал обончу композитор менен үй бүлөлүк мамиледе болуп, дайыма жакшылык жамандыгында бир жүргөн инсан. Рыспай Абдыкадыров замандаштарынын элесинде тамашакөй, шайыр инсан катары калган. Бул ушул жерде иштеп турган, ушул факультетте иштеген мынау иш столу. Мынау колдонгон буюмдары, бул болсо шам чырагы, бул болсо баягы сувенири. Эми бул адамдын жазган кол жазмалары бир укмуштай да. Ал жөнөкөй жанагы шарикой ручканы эч качан пайдаланган эмес, чыгармаларын жазганда. Өзү жасаган мына жерине перо коюп туруп, күйгүзүп. Мунусу дагы камыштан жасалган. Камыштан, мына экөө камыштан жасалган, мунусу оролгон, мунусу оролбогон боюнча. Учтары дагы, перолору да ошол камыштын өзүнөн эле. Музейде анын замандаштары үй бүлөсү менен түшкөн сүрөттөр, кол жазмалары, чыгармалары, ананда колдонгон буюмдары орун алган. Ошондой эле анын мүрзөсүн казуу учурунда 12-16 кылымга таандык кыштар табылган. Алда бул музейде турат. Мына жерде болсо Рыспай Абдыкадыровдун өзүнүн өздүк буюмдары коюлган. Ошол магнитофону, мына телефону, мындай телефондор кемде-кем гана адамдарда болчу эле ал мезгилдерде. Мына комуз болсо, мына жерде жазуусу бар. Давлеттен Рыспайга деген жазуусу менен. Аялы Давлет Усманова белек кылып, атайы жаздырып туруп берген белеги бар экен. Кыргыз элине аккордеондун коштоосундагы кубулжуган ырларды белек кылып калтырып кеткен Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо бүгүн 74 жашка чыкмак. А балким мындан да керемет оондор жаралып, ырлар ырдалмак. Турмуштун аркылы таны бар, тузу бар, ширин бабы бар. Ош шаарында ар жылы 12 январь күнү Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесине арналган эскерүү кечелери уюштурулуп турат. Райондордо да аккордеон сүйүүчүлөр арасында Рыспайдын ырларын аткаруу боюнча кароо сынактар өткөрүлөт. Элдин жүрөгүндө ырлары менен сакталып калган улуу обончу жана аткаруучу 1994 жылы 53 жаш курагында дүйнө салган. Ал эми 1997 жылы 29 сентябрда эл агартуунун отличниги наамы берилген. Бакыт таппай бул жашоодон агайы. Альбина Жолоева, Азам Бузриков, Ынтымак. Бакытыңды жебейиштен Баткен облусундагы Айдеркен чек ара кошунундагы чек арачылар менен Кадамжай районунун Марказ айылындагы милиция бөлүмү тарабынан чек арада мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган Өзбекстандын 2 жараны колго түшүрүлдү. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандар 11 январда 10 баш жылкыны Кыргызстандан Өзбекстандын аймагына алып кирүүгө аракет кылышкан. Кармалган жарандардын өздүгүн тактоочу документтери жок болгон. Керектүү документтер толтурулган соң кармалгандар Кадамжай райондук милициясына өткөрүлүп берилди.
Шашылыш эскертүү 11-13 январда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Алабука, Канышкына, Унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Азыр болсо кезекте эл аралык жаңылыктар, аны менен кесиптешим Мырзайым Жаныбек кызы тааныштырат. Өткөн жумада Парижде теракттан каза болгон 17 адамдын элесине арналып жөө жүрүш өттү. Ага 4 миллионго жакын адам катышып, абсолюттук рекорд коюлду. Жүрүшкө келгендер улут биримдиги жана сөз эркиндигин колдогон чакырыктарды айтып жатышты. Ушундай эле маңыздагы митингдер Брюссель, Берлин, Лондон, Мадрид жана бир катар шаарларда өттү. Пакистандын Карачи шаарына жакын жерде жүргүнчүлөрдү ташып бараткан автобус мунай ташыган унаа менен кагышып, 2 тең күйүп кеткен. Полициянын маалыматы боюнча жардыруу болоору менен 59 кишинин өлгөнү такталган. Алардын арасында балдар менен аялдар да бар. Дарыгерлер болсо өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу ыктымалдыгын айтууда, анткени көпчүлүк денелер тоолугу менен күйүп аралашып кеткен. Ушундан улам каза болгондордун санын аты жөнүн тактоо ДНК тесттери аркылуу гана ишке ашуусу мүмкүн. Нигерияда 10 жашар кыз базарда өзүн өзү жардырып жиберди. Андан 16 адам каза таап, дагы 20дан ашыгы жараат алышты. Теракт үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Жергиликтүү калк окуяга Боко Харам согушчандарын күнөөлөп жатат. Кытайдын Синьцзян провинциясында полиция 6 адамды атып салды. Алар жардыруу даярдап жатканын күч түзүмдөрү белгилейт. Синьцзянда исламды карманган уйгур азчылыгы менен Ханьцам Кытай азчылыгы ортосунда кагылышуулар тынбай катталып келет. Бүгүн бүткүл дүйнөдө адамзат тарыхында эң оор жоготууларга алып келген Гаитидеги зилзала курмандыктарын эскерип жатышат. 5 жыл мурун катталган жер титирөө 220 000 адамдын өмүрүн алган. Эскерүү иш-чаралары Гаитиде көчө баш аламандыктар менен коштолду. Порто-Пренсте миңдеген адам азыркы бийликтин саясатына нааразылыгын билдирип жат. Салафия диний агымы Тажикстанда экстремисттик деп табылды. Тиешелүү чечимди жогорку сот кабыл алды. Салафияны жактагандар исламга башка диндин жана философиялык агымдардын элементтерин киргизүүгө каршы аракеттенишет. Уюмдун ишмердүүлүгү улуттук коопсуздукка доо кетирип, дин аралык чатакка алып келет деген прокуратуранын жүйөлөрүн Тажик соту колдоду. Ынтымактын кабарчылары сиздерге жеткирүүгө үлгүргөн маалыматтар мына ушул болду. Ушул эле жаңылыктарды Ынтымак KG сайтынан да тапсаңыздар болот. Алда сиздерди эртеңки күнгө алган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ынтымактан алыстабаңыздар. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголук тайгак болуп, абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -5, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн -4+1, ал эми күндүзү 3-8 градус нөлдөн жогору. Жалал Абад облусунда түнкүсүн -4+1 градус, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -17, -22, ал эми күндүзү -8, -13 градус. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3, -8, ал эми күндүзү 2-7 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн -3, -8 градус, ал эми күндүзү 5 градус жылуу болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүзү 1-6 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, ал эми күндүзү 3-5 градус жылуу. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук болсо, күндүзү 6-8 градус нөлдөн жогору.